Жөө жүрүүнүн 10 пайдасы. Ден соолукту сактоонун эң оңой жана жагымдуу жолдорунун бири басуу. Төмөндө бул көнүгүүнүн бир катар артыкчылыктары жөнүндө сөз кылабыз. Ойлонууга түрткү берет. Басуу, байкоо жүргүзүү адамды көп нерсени жакшылап ойлонууга, жашоодогу көйгөйлөрдүн мыкты жолун табууга үндөйт. Медитациянын акылдын ден соолугуна тийгизген оң таасири дагы далилденген. Маанайды көтөрөт, жаңы идеяларды жаратат. Көчөдө сейилдөө көңүлдү көтөрүп, депрессияны жеңүүгө жардам берет. Басуу процесси чыгармачыл идеялардын жаралышына түрткү берет. Психикалык активдүүлүк болсо организмде оң реакцияларды жаратат. Аллергияны жеңүүгө жардам берет. Аллергия күчөгөн мезгилде бул илдет менен ооруган адамдар өзүлөрүн коргоо үчүн үйдө камалып отурууну туура деп эсептешет. Чындыгында андай эмес. Басуу жана чуркоо дем алуу органдарынын ишине оң таасирин тийгизет. Бул өз кезегинде аллергендерге туруштук берүүнү жогорулатат. Өмүрдү узартат. Көп жылдык изилдөөлөр көрсөткөндөй, күн сайын же бир нече чакырым алыстыкка басууга көнгөндөр баспагандарга караганда 7 жылга көп жашашат. Дайыма басуу жаштыкты узартат деген далилдер дагы бар. Зат алмашуу процессин жакшыртат. Кан басымынын көтөрүлүшү, кандагы канттын көбөйүшү, ашыкча салмактуулук, нервтик сезим, ар кандай ооруларга жакын, баш оору, тез чарчоо бул тизмени уланта берүүгө болот. Акчаны үнөмдөйт. Бүгүнкү күндө спорт залдар жана фитнес клубтар көп, бирок аларга жазылуу жакшы эле акча талап кылат. Ошондой эле вело тренажер сатып алып, үйдө машыгуу үчүн капчыгыңызды кагууга туура келет. Сейилдөө акчаны жана эң негизгиси кымбат дарылоо ыкмаларын үнөмдөйт. Уйкуну жакшыртат, стресстен сактайт. Биздин кылымдын көйгөйлөрүнүн арасында стресс жана уйкунун бузулушу өзгөчө орунду ээлейт. Бул эки маселе бири-бири менен тыгыз байланышкан. Дайыма басуу психикалык сергүү менен катар физикалык чарчоого алып келет. Бул өз кезегинде нервти тынчтандырып, тынч уйкуну шарттайт. Сөөктөрдү бекемдейт. Албетте, сөөктүн бир катар оорулары бар. Анда басуу пайдасыз гана эмес, зыяндуу жана кооптуу. Жаңы жаракат, анын ичинде артриттин активдүү стадиялары. Бирок абсолюттуу көпчүлүк үчүн басуу сөөктөрдү чыңдоо сыяктуу чоң пайда алып келет. Ал эми базалык кыймыл тутумунун бекемдиги көптөгөн системалардагы көйгөйлөрдү алдын алат. Көздүн көрүшүн жакшыртат. Ачык асманда, сейил бактарда, кенен талааларда жүргөн адам кааласа да, каалабаса да ар кандай пейзаждарды көрүп, алысты жакынды карайт. Басып өткөндөн кийин кан айлануунун жакшырышы көзгө да таасирин тийгизет. Эң негизгиси сапар учурунда көз ар кандай гаджеттерден 4 дуалды тиктөөдөн эс алат. Оорулардын алдын алуу менен катар жакындарыңыз менен баарлашасыз. Адатта жөө басуунун терс таасири болбойт. Анын ден соолукка көптөгөн пайдалуу жактары бар. Ошондой эле чын ыкластуу маектештин коштоосунда бул сессия жагымдуу болот. Адам күндүз канча убакыт же аралыкты басып өтүшү керек? Бардыгы жекече. Жагдайыңызды карап, каалаганыңызча басып, аралыкты күнүнө орто эсеп менен 100 кадамга көбөйтүүгө аракет кылыңыз. Жөн гана айланып өтпөстөн туугандарыңызга жана досторуңузга барыңыз. Эгерде сиздин балаңыз, неберелериңиз болсо, артыңыздан ээрчиңиз, досторуңузду чакырыңыз. Эң башкысы, процесстен рахат алууну үйрөнүңүз. Өзүңүздү кыйноо көнүгүүсү катары кабыл албаңыз. Маалымат үчүн басуу ылдамдыгы. Өтө жай басуу мүнөтүнө 60-70 кадам. Жай басуу мүнөтүнө 70-90 кадам. Орточо ылдамдыкта басуу мүнөтүнө 90-120 кадам. Тез басуу мүнөтүнө 120-140 кадам. Өтө тез басуу мүнөтүнө 140 кадамдан ашык. Зайтун, кокос, авокадо, чычырканак майдын түрлөрү, пайдасы жана зыяны. Май калориялуу азык болгонуна карабастан организмге зарыл болгон витаминдерди жана микроэлементтерди алып жүрөт. Диетологдор майдын ар дайым тамак рационунда болушу керек деген айтышат. Күн карама майы. Майдын бул түрү элдик аталат жана эң көп колдонулат. Түрдүү температуралык режимге туруктуу болгондугу үчүн кулинарияда куурулган тамактарга, салатка, нан азыктарына кеңири колдонулат. Май белок, углевод жана майдан турат. А, Д, Э витаминдерине бай. Ким эмне гана дебесин, күн карама майы организмде синтезделбей сиңе турган көп каныкпаган май кислоталарынын булагы жана эбегейсиз витаминдик баалуу алып жүрөт. Күн карама майындагы линолев кислоталары организмдеги жүрөк кан тамыр жана онкологиялык оорулардын алдын алуу менен энергиянын сакталышына да шарт түзөт. Зайтун майы түрдүү улуттардын ашканасында кеңири колдонулган. Тамакка өзгөчө даам жана жыт берген зайтун майы дүйнөдө өтө популярдуу. Ар түрдүү салаттарга жана соустарга кошулат. Аталган май организмдеги зат алмашуу процессин тездетет жана кан тамырларды бекемдейт.
Зайтун майын ашыкча колдонуу ар дайым эле пайда бербейт. 100 грамм майда 900 грамм калория болгондуктан фигураңызды сактайм десеңиз күнүнө 2-3 чоң кашыктан ашык жебегениңиз туура. Кокос майы. Кокос майы туура тамактануунун күйөрмандарынын эң популярдуу азыгы болуп саналат. Кокостогу май жеңил жана тез түрдө энергияга айланып, ошондой эле арыктоого мүмкүнчүлүк берет. Кокос майынын курамындагы эң баалуу зат лаурин кислотасы. Бул кислота организмден сырткы чөйрөдөгү вирустан, грибоктон коргоочу антибактериалдык инструмент. Ошондуктан тамакка дайым кокос майын кошуу иммунитетти жогорулатат. Таттуу даамы жана спецификалык жыты болгондуктан ашканада баарына колдонууга болбойт. Азия ашканасында нан азыктарына колдонулат. Кокос майы муздаткычсыз да узак мөөнөткө сакталат. Кунжут майы. Кунжут майы Е витаминине бай келет. Курамында омега-6 жана омега-9 май кислоталары бар болсо дагы пропорцияларына жетпейт. Кунжут майында башка майлардан айырмаланып, сөөгкө керек болгон кальций жана фосфор көп кездешет. Кызыгы 230 градуста кайнаган май 9 жыл сакталат. Ашкабак майы. Ашкабактын данектеринен кол менен алынгандыгы үчүн өтө кымбат турат. Майдын курамында көп өлчөмдө омега-6 жана омега-3 майлары. Ошондой эле А, В, С, К, Е витаминдери бар. Бир аз таттуу даамы бар жана жашылгыч түстө болот. Майдагы эң маанилүү элемент Ф элементи. Анткени бул элемент боордун жана бөлүп чыгаруу органдарын иштешин жакшыртат. Организмдеги керексиз заттарды, токсиндерди, шлактарды чыгарат. Туберкулез жана бронхит ооруларын алдын алат. Ашкабак майын көбүнчө нан азыктарына, эт жана балыкка даярдоодо, эт кошулган салаттарга жана ошондой эле маринаддоо үчүн колдонууга болот. Шекер диабети жана табарсыгында ташы бар адамдарга колдонууга болбойт. Пахта майы. Пахта майы чыгыш өлкөлөрүндө популярдуу жана түрдүү даамдарга кошулат. Дүйнөдө пахта майы күн карама жана зайтун майларына салыштырмалуу аз колдонулат. Май тазаланбагандыгы үчүн уулуу болуп эсептелет жана ашканада колдонууга тыюу салынат. Майдын 100 граммында 884 калория болгондуктан өлчөмү менен колдонуу сунушталат. Курамында углевод, белоктор жок. Карыларга, улуу муундарга өтө пайдалуу. Кан тамырлардын жана жүрөк тыкандарынын ийкемдүүлүгүн арттырат. Иммунитетке оң таасир берип, нерв системасынын иштешин жакшыртат. Курамындагы кислоталар тери ооруларын, дерматологиялык ооруларды, аллергиялык реакцияны, күйүктүү диабетти айыктырат. Эскертүү: тазаланбаган боюнча кулинарияда колдонууга болбойт. Жүзүм майы. Жүзүмдүн данегинен алынат. Кайноо температурасы жогору болгондуктан куруу жана демдөө үчүн аябай ыңгайлуу. Жеңил жана билинбеген даамы болгон үчүн күн карама жана оливка майын ордуна да колдонууга болот. Чычырканак майы. Чычырканак майы байыртадан эле элдик медицинада кеңири колдонулат. Майды көбүнчө ашказан жарасы, гастрит, муун ооруларында, мүлктүн жабыркашында, шекердин деңгээли жогорулап кеткенде, тери ооруларында жардам берет. Авокадо майы. Майлардын арасынан эң экологиялык жактан таза май бул авокадо өсүмдүгүнөн алынат. Термикалык жактан кайра иштетилсе дагы курамындагы фитостеролдор сакталып кала берет. Өзүңүздү жакшы сезишиңиз жана иммунитетиңизди жогорулатуу үчүн күнүнө 1-2 кашыктан жеп туруу сунушталат. Тамакка өзгөчө даам кошот.